Эфирде 9 октябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Президент кезектеги кайрылуусунда өлкөдөгү саясий кырдаал турукташкандан кийин кызматтан кетүүгө даяр экенин айтты. Мелис Мырзахматов басма сөз өкүлдөрү менен жолугуусунда эч кандай кызматка барбастыгын айтып, президент аны жардамга чакырганын билдирди. Кыргыз-өзбек чек арасынан кармалган Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алдыда кененирээк маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 9 октябрда өлкөдөгү саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кезектеги кайрылуусун жасап, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Өлкө башчы саясий тараптарды элди бөлүп жарбоого жана коомго бүлүк салбоого чакырды. Бүгүн Кыргызстан элдик толкундоолордон кийинки 5-күндү башынан өткөрүп жатат. Өлкөдөгү саясий кырдаал оор боюнча калууда, бирок учурда Бишкекте абал тынч. Түндө талаптоочулук катталган жок. Бишкек шаардык милициясынын маалыматы боюнча милиция кызматкерлери элдик кошуундар менен бирге коомдук коопсуздукту сактап жатышат. Ишкерлердин жана мамлекеттин мүлктөрү кайтаруу алдында турат. Маанилүү делген стратегиялык объектилер көзөмөлдө. Ал эми түштүк калаада дагы митингдер токтоп, абал тынч экени кабарланды. Ош шаарынын Борбордук аянтында боз үйлөр гана турат. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов басма сөз өкүлдөрү менен жолугуп, акыркы кырдаал боюнча өз оюн айтты. Жолугушууда Мелис Мырзахматов Искендер Матраимов менен жолукканын, азыркы саясий кырдаалды тынчтык жолу менен чечүүнү сүйлөшкөнүн билдирди. Журналисттерге берген маегинде ал президент Сооронбай Жээнбеков менен да байланышканын айтып, өлкө башчы аны элдин тынчтыгын сактоого жардам бер дегенин кошумчалады. Жана ошондой эле Мелис Мырзахматов азырынча эч кандай мамлекеттик кызматка барбай турганын, шайлоого да катышпастыгын билдирди. Атамекен, Реформа, Республика жана Бирбол партиялары премьер-министрликке Өмүрбек Бабановду көрсөтүштү. Аталган саясий партиялар акыркы үмүт деп аталган меморандум кабыл алышкан. Анда саясатчы Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылыкка, ал эми Тилек Токтогазиев биринчи вице-премьерликке көрсөтүлгөн. Эске салсак, эркиндикке чыккан Садыр Жапаров өзүн легитимдүү премьер-министр деп эсептей турганын айтып, иштеп баштаганын жар салган. Кечээ анын өкмөт башчынын кабинетинен түшкөн сүрөтү соц тармакта пайда болгон. Саясатчы Садыр Жапаровду актоо өкүмү чыккан жок. Бул тууралуу Жогорку сот бүгүн 9 октябрда билдирди. Жогорку соттун берген маалыматында буга чейин Садыр Жапаров жана анын адвокатынын мурдагы өкүмдөрүн жокко чыгаруу өтүнүчү каралганы айтылат. Маалыматка караганда, иш Жогорку сотто каралып жатканда жараянга катышкан башкы прокуратуранын өкүлү Жапаров менен анын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырууну суранган. Натыйжада кылмыш процессуалдык кодексинин 442-445 беренеси жана 446 берененин 1-бөлүгүнүн негизинде соттук коллегия Садыр Жапаровго карата мурда чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишин сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн башкы прокуратурага жиберген. Эске салсак, Жапаров буга чейин Жогорку соттун чечими менен акталганын, анын негизинде премьер-министр кызматына талапкер боло аларын айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы кабарлагандай, 9 октябрда Өзбекстандын чек ара кызматы Тилек Матраимовду, Зиябиддинбек Кочкорбаевду, Максут Ахмедовду Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өткөрүп берди. Алар УКМКнын убактылуу камак жайына киргизилди. Маалыматка караганда, аталган 3 жаранга Жазык кодексинин 358 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү башталды. Эске салсак, Кыргызстандын жарандары Тилек Матраимов, Зиябиддинбек Кочкорбаев, Максут Ахмедов 6 октябрда Өзбекстандын чек арасын өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалганын мурда кабарланып, кийинчерээк муну төгүндөгөн да маалыматтар тараган.
Кыргызстандыктардын санитардык талаптарды аткарбагандыгы өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын начарлашына алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифингде айтты. Абдикаримов Бишкек шаарында ооруга чалдыккандардын саны күн санап өсүп жатканына кабатырланды. Анын айтымында 7-8 октябрга карата коронавируска чалдыккандардын саны кескин жогорулаган. Шаардагы башаламандыктан улам аймактардан келип кеткендердин саны өстү. Алар жолдо жүрүүдө санитардык нормаларды карманышпайт. Мындан улам COVID-19 жайылып, ооруга чалдыккандар көп болуп жатат, дейт министр Абдикаримов. Анын айтымында жөнөкөй алдын алуу эрежелери сакталбаса, Кыргызстанда медицина тармагы дагы бир кыйроону башынан кечириши мүмкүн. Оору жайылса, ооруканаларда орун жетишпей, ак халатчандарга эбегейсиз оор жүк түшөт. Аны болтурбоо силердин колуңарда, деп белгиледи саламаттык сактоо министри. Республикалык штабтын маалыматы боюнча март айынан бери коронавирус жалпы 48.617 кишиге жукту. Акыркы суткада вирус 275 адамда аныкталды. Жуктургандар Бишкекте 40, Ош шаарында 25, Ош облусунда 49, Баткен аймагында 74, Жалал Абад жергесинде 47, Нарында катталган жок, ал эми Талас облусунда 2, Чүй өрөөнүндө 28, ал эми Ысык Көл облусунда 10 учур катталды. Тилекке каршы 9 октябрга караган түнү илдеттен 4 адам каза болду. Ушуну менен өлкөдө коронавирустан каза тапкандардын жалпы саны 1077ге жетти. Бишкекте бүгүн 9 октябрда саат 14:00 уюшкан кылмыштуу топторго каршы акыркы үмүт деп аталган акция өткөнү жатат. Аны жарандык активисттер, саясатчылар уюштурууда. Уюштуруучулардын билдирүүсүндө акцияга Кыргызстанда 3 күндөн бери уланып жаткан кризис себеп болду. Алар уюшкан кылмыштуу топтор абалдан пайдаланып, бийликти ээлеп алууга аракеттенип, портфель бөлүштүрүп жатышат деп эсептешет. Ошондой эле криминалдык топтор артында турган өкмөттү куроо боюнча аракет көрүлүп жаткандыгын айтышып, буга каршылык билдире турган болууда. Криминал бүтүндөй өлкөнү колго кармап турат. Азыр каршылык көрсөтпөсөк, өмүр бою коркунучта жашап калышыбыз мүмкүн, деп жазылган уюштуруучулардын билдирүүсүндө. Активисттер уюштурган аялдардын тынчтык жүрүшү бүгүн да уланат. Эске салсак, кечээ 8 октябрда Бишкектеги Курманжан датканын эстелигинин алдында 5 октябрда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин элесине арналган ак жоолук үмүт деп аталган тынчтык жүрүшү өткөн. Уюштуруучулардын айтымында жүрүштүн максаты Кыргызстандын бардык аялдарын улутуна, социалдык, диний жана башка көз караштарына карабастан тынчтык, туруктуулук жана ынтымак идеясынын айланасында топтоону көздөйт. Акциянын катышуучулары күн сайын саат 16:00 эстеликтин алдында топтолуп, өз пикирлерин билдирип турмай болгон. Алар тынчтык акциясынын бир эле учурда өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүүгө чакырышууда. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекиткечи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.